Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутматаңыздар менен. Мына Ош шаарын ошол ХБК тараптан ошол Кулатов тарапка кетип аткан жакта жолду тартып коюн деп атам, объездной жолду. Азыр мына Лөлүм ала жакындап калдык. Бүгүн 21 апрель 2025 жыл. Кандай өзгөрүүлөр бар, унаадан эле көрсөтүп кое берейин. Бул жакта мындай АЗС заправкасында калып иштер. Мына чекелеринде көрдүңүздөр, кенен жылдырылып, ошо коргондор тосулуп, арчалар эгилип. Ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Мынандай дагы чакан көрүп атасыздар. Ошо столбтордо чакан LED дагы коюлган, жаңы жарнамалык LED экрандар. Мындай каша, темир кашалар дагы тосулуп, чеке капталында. Мындай иштер болуп атат экен. Кыйла кенен болуп калды жол, чындыгында. Эки тарабынан тең алынып. Оң жагыбызга кетсек, ошол Достук чек ара пунктунда өтөбүз. Түз тарапка кетсек, ошо Кулатов, Араван жака кетебиз. Сол жака бурулсак, ошо шаардын ичине киребиз, Курман Жандатка көчөсүнүн ичине. Bir жылдан ашып калды. Бир тараптуу көчө болуп калган. Келечекте ушул жаңы эле асфальттай турган болуп калды. Ошо асфальттаса керек. Жол эскилиги жетип калды да.
ошол шаардын так ортосуна чейин. Рөйрөлдө отабыз. Ошол Курман Жандатка көчөсү менен Кооператив көчөсүнүн кесилишине чейин. Шайыттуу жакка келип калдык. Жакта ошо көбүнчөсү курулуш материалдар сатылат. Ошол туш кагаз, боёктор, сантехника, ошол жана башка ошол курулуш материалдары. Ertemenki saat 8 болду элек, азыр 7:30 өтүп калды. Начар экен. Билинбеген чуңкур бар экен. Лотоктор ушул жакта барды жаңыланды, жана жашыл зонада арчалар жана башка баягы кымбатыраак $200 кымбатыраак болгон көчөттү алып келинди. Мен дагы деле биле элекмин чындыгында ал көчөттүн аталышын. Ошо кымбат көчөт. Мынакей фонтан ушул парк жакты да көрсөтүп коеюн, ошол шаарыбыздын борбор мында эле турган жакта. Эртеменки аба ырайы өзү аба башкача, таза сонун. Айрыкча жазын күнүндө бардыгы жапжашыл болуп турган кезде. Фонтан ишке кирилек эле.
3 кабаттуу ушундай боз үй. Бул жакта болсо ошол шаардын эң чоң музейи бул. Анан айтмакчы сунуш бар. Биздин көрчүлөрүбүз комментарий көп мындай калтырсаңыздар оюңуздарды. Сулаймантоону өзү бир тартып келейин деп сиздер биздин көрчүлөрүбүзгө тартайын деп атам. Кандай дейсиздер? Көпчүлүгүңүздөр ушундай сунушту кабыл алсаңыздар, макул көрсөтүп коюңуздар десеңиздер, мен келип атайын убакыт бөлүп тартып кетейин. Комментарийге активдүү катышып туруңуздар. Мына Кыргызстанда желеги желбиреп атат. Мына урматтуу көрчүлөр, ушул видеобузда жыйынтыктай беребиз. Мен оюмча сиздерге жакты деп ойлоймун. Лайк басып коюуну унутпаңыздар ар бир видеобузду көрүп атканда. Кече дагы 20-апрелде адаттагыдай эле Ош шаарынын Жапалабын базарына чыгып барып видео тартканбыз. Аны дагы биздин YouTube баракчабызга кирип видео деген пунктты басып өзүңүзгө жаккан темадагы видеодон маалымат алып кабардар болуп алсаңыздар болот.